ağzı jer joğu üçün süveyde üstüge süvey koyup barıvatağız. Egelari sakilaşını qaziyattan çoğun atası, çoğun enası, o'zini tuğan urug'iga mezam yolunda qaziyattan bizga ruxsat berdi şu ishni qilib turgani. 3 yildan beri şu ishni qilyapmiz. Ош шаарындагы мындан 45 жыл мурун ачылган мүрзөнүн 95% толуп калган. Бюро кызматкерлери дагы 1 жылдан кийин бул бейитте жай калбай турганын билдирүүдө. Шаар бийлиги кайсыл аймактан жер ажыратат азырынча белгисиз. Ош шаарынын Учар Кичи районундагы борбордук мүрзө 1978 жылы ачылган. Жалпы аянты 50 гектарды камтыган көрүстөндүн жарымы мусулмандар үчүн болсо, калган бөлүгүнө христиан дининдеги маркумдардын сөөгү коюлган. Учурда бейиттин 95%-на сөөгү коюлуп, 1 жыл аралыгында толуп калуу ыктымалдыгы бар. Жарандарды тейлөө бюросунун маалыматы боюнча 1 айда көрүстөнгө болжол менен 10 чукул жансыз дене коюлуп турат. Ал эми мүрзө казгандар үчүн гана маркумдун жакындары төлөм жүргүзбөсө, жай акысыз каралганын билдиришти. Жерге болгон төлөм бизде жок. Эл башыданбы, же болбосо больницаданбы өлгөндүгү тууралуу справка алып келишет. Ошонун негизинде биз бул жактан жайын казып коюп беребиз. Ош шаардык мэриясына кат аркылуу кайрылганбыз. Каттын негизинде жакынкы күндөрү Ош шаарынын мэри Бакытбек Сүйүнбекович өзү баш болуп, борбордук көрүстанды жеринен көрүп, тийиштүү мекеме ишканалардын жетекчилерине тапшырмаларды берди. Жайга кошумча жер кароо боюнча. Ал эми шаардын так ортосундагы эски мүрзөнүн аянты 12 гектардан ашуун. Көрүстөндөгү жай тартыштыгына карабай мүрзөнүн 3 гектар аянты жеке жактарга өтүп кеткен. Бюро кызматкери Сайыпжан Маткеримов мүрзөнүн жерине 2 үйдүн фундаменти коюлуп өткөн жылы гана токтотулду дейт. Калган бош турган жерине белгисиз жарандар ижарага алдык деп күнөскана куруп алганын билдирди. Бейиттеги жайдын тартыштыгынан 20 жыл мурунку сөөгтөрдүн ордуна жансыз денелер жаңыдан коюуга аргасызбыз дешет. Bu jay bo'lgandan keyin mana qilib mana qilib parnilar qilgandan keyin biz bu yoqqa tusholmay qoldik. O nari o'ri bog'dan ikkita chek qilib betonlar quyib qo'yibdi. Mana shu joy, mana hammasi turgan joylar hammasi o'zi qabristonni jeri hammasi. Chek qilib berildi dedi. Ha bo'pti deb bizni keyin bolalar qilib qurgandan keyin lekin biz o'zimizni paxronni byuroda xo'jayiniga borib aytdi direktorga. Mana kelib direktorimiz to'xtattirib qo'ydi. Nima qildi bilmayman, to'xtattirib qo'ydi. Көрүстөндөгү бул көйгөй менен шаар мэри дагы таанышып кеткен. Кала башчысы жарандарды тейлөө бюросунун ишмердүүлүгү менен таанышып, көрүстөндөрдүн абалын көргөн. Борбордук мүрзөгө жаңы жер ажыратуу үчүн тиешелүү кызматтарга тапшырма берген. Бирок мүрзөгө кайсыл аймактан жер уюштуруусу азырынча чечиле элек. Соттун чечими бар, бүттү да, бизге өткөндө. Баарын өткөрүш керек да. Берде жер турса. Эски көрүстөндүн жеке жактарга өтүп кеткен 3 гектар аймагын сот тарабынан кайтарылып алынган. Бирок жеке тараптардан качан бошотулары белгисиз. Мыйзамсыз берилген жер үчүн буга чейин мэриянын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши дагы козголгон. Ош шаарында 13 мүрзө бар. Анын 5-и толуп, 8-и сөөгтөрдү кабыл алууда. Абдумалик Базарбаев, Биктур Мойдонов, Ош ТВ.